Арманыздар урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай, улустар жана турмуш көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам назарыңыздарга. Бүгүн биз талкууга улуттук экономика жөнүндө сөз болмокчу. Анын ичинен тагыраак айта турган болсок, улуттук экономикадагы чакан жана орто бизнестин ролу, бизнес чөйрөдөгү бүгүнкү проблемалар, ушулар жөнүндө талкууну өткөргөн отурабыз. Ал үчүн бизге бүгүн студияда 4 урматтуу конокторубуз бар. Мен коноктор жөнүндө айтып кетейин, кыска тааныштырып кетейин. Эмесе менин маңдайымда болсо Руслан Ахмат мырза, ЖИАнын аткаруучу директору, төрагасы, мүдүрү деп койсок болот, координатору деп. Андан сырткары оң жагымда болсо Акылай Кожоберди айым, ишкерликти жөнгө салуу бөлүмүнүн экономика министрлигиндеги жетекчибиз. Андан оң жагыбызда болсо Орус Кыргыз же болбосо Кыргыз Орус фондунун өкүлү бизде Аймен мырза турат. Аймен Касымбек мырза. Андан бир аздан кийин, бир аз кечигип келмекчи, бизге Сайкал Акылбек айым болмокчу. Өнүгүү академиясы борборунун негиздөөчүсү дейт. Эмесе урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Талкууга кирише берели. Мен бир аз кириш сөз катары мындай сиздерди мындай даярдап берейин дебейинби? Кандай сөз болмокчу? Негизи биздин көрсөтүү, улустөр жана турмуш деген көрсөтүү негизи 5 парадигманы алып талкуулап жүрөбүз да ушуга чейин. 5 парадигма бул эмне дегенде, биринчиси бул улут куруу маселеси, nation building, нация строительства. Экинчиси бул улус куруу же болбосо мамлекет куруу. Биз менчик сектор эмес, мамлекеттик секторду кантип модернизациялап, кантип оңдошубуз керек деген. Үчүнчүсү бул демократизация маселеси. Төртүнчү парадигма бизде бул улуттук экономиканын өнүктүрүү маселеси да, модернизациялоо маселеси. Жана бешинчиси ушул 4 парадигманы коргоп берген, ушу 4 парадигманы өнүгүшүнө салымын кошуп берген ички улуттук кызыкчылыктардын уландысы катары жүргөн тышкы саясат парадигмасы да. Эми экономика бул ошол 5 парадигманын эң чоң маанилүү парадигмасы бири да. Эми сөздү мындай багытта айтып кетели. Биздин улуттук экономика негизи биз мындай транснационалдык биздин өлкөдө мындай чоң корпорацияларга басым кылбайбыз. Биз көбүнчө чакан жана орто бизнеске мындай басым кылып атабыз да. Анан ошол сөздү баштаардан мурун Жапан мисалы экономикасы моделин алып карасак, бүгүн Жапан экономикасынын 99 дээрлик пайызы бул чакан жана орто ишкерликтен турат да. Биз ойлойбуз, мисалы чынында бул Toyota, Sony, Akai, Aiwa же болбосо Panasonic, Honda, Mitsubishi бүт экономиканын ортосу депчи. Чынында булардын үлүшү 1 канча эле процент да. Калганы бүт мына чакан жана орто ишкерлик. Бул чач-тараштар, бул ошол эле самсакана, ошол эле бозокана, ошол эле суу саткан дүкөндөр, народныйларга окшогон нерселер да. Фонду $3 миллион чейинки чакан жана орто ишкерлик экен. Ушул багытта алганда биз дагы улуттук экономикабызды мындан ары чакан жана орто ишкерликке акцент кылып, улуттук экономикабызды ушул багытта өнүктүрүп алып кетсек болобу эле деп мисалы сиздерге суроо салгым келет да. Руслан мырза, сиз азыр ишкерлик чөйрөдө жүрүп атасыз да, өзгөчө реалдуу ишкерлер менен иштешесиз. Өзүңүздөрдүн уюмуңуздар да ошентип аталып атат да. Бизде кандай болсо, бизде азыр сүрөттөп бере аласызбы? Бизде чакан жана орто бизнестин улуттук экономикадагы структурадагы үлүшү кандай болуп атат азыр? Эми орто жана чакан ишканалардын салымы сиз айтып кеткен жана Жапон башка өнүккөн өлкөлөрдө чын эле аябагандай эбегиси зор да, абдан мындай салымдуу. Бирок биздин өлкөдө мындай ички дүң продукциянын 40%-на чейин жетет. Анан биздин өлкөдө өзгөчө орто жана чакан ишканалардын салымы негизи ролу абдан бийик, чоң болуш керек. Себеби дегенде биз кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу же аларда жанагыдай энерго ресурстарыбыз жок, газ менен нефть жок. Биздин негизги киришибиз ушул чакан жана орто ишканалардын түшкөн ушул жанагы салык төлөмдөрү, алардын өнүгүүдөгү жанагы иш орундары болуш керек болчу. Бирок
биздин байкаганыбыз өлкөбүздө ошо эгемендүүлүк алгандан бери орто жана чакан ишканалар мындай өнүгүүнүн негизги фактору катары каралбайт да. Ооба, жок, орто жана чакан ишканага маани берилет. Көп айтылат, өкмөт жолугат, көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылат. Бирок жалпысына алып келгенде мындай негизги фактор катары каралбайт да. Эски бир премьер-министрлердин айтымында айтканы эсибизде, ушу Кыргызстандын 4 негизги өнүгүү фактору, 4 негизги баягы кирешеси деп айтылганда, бул жанагы мисалы кумтөрдөн түшкөн киреши, мигранттардын которуулары, тышкы жанагы эл аралык уюмдардын түшкөн жардамы, анан мен төртүнчүсү эсимде жок, бирок ушул 4 фактордун ичинде орто жана чакан ишканалар жок эле да. Анан ошондуктан бул жерде бир гана баягы өкмөттүн маани бербегенден бул тармак өнүккөн дегим келбейт. Ал дагы бар. Бирок экинчи бир маселе, биз өзүбүз сиз айткан жана улут катары деле мындай жеке сектордо өз алдынча оокат кылып демилге көтөрүп, бул ишкердик деген эмне? Демилге көтөрүү да. Анан ошондой муну жаңы үйрөнө баштадык өзүбүз делечи. Бул маданият, ишкердик маданияты деле бизде эгемендүү болгонубузга 26 жыл болгонуна карабай жаңыдан калыптана баштады десек жаңылбайм да. Анан ишкердиктин өзү түшүнүгү бизде деле мындай азырта мындай тереңдей баштады. Көбүнчө бизнес десе эле бизде мурун эмне эле? Бул баягы арзан алып, кымбат сатуу, бир сооданын түрү катары көрүнчү да. Бирок мисалы бир өндүрүш түптө же болбосо мисалы кызмат секторунда бир ишкана түптө ушул нерсе бизде мына жаңыдан бушуга биз үйрөнүп калдык да ушунучу. Ийгилигибиз начар эмес. Абдан жакшы ийгилик. Биз азыр атаандашканды үйрөнүп атабыз. Анан бул жерде ишканалар ошол биздин оюбуз боюнча учурда Кыргызстанда ошол ишкердикти өнүктүрө турган экономикалык жана саясий институттар жакшы мындай бекемделген эмес да. Мисалы канча мисалы бир фонд бар, булардын колдогон. Бир гана акча жагынан эмес, башка жагынан дагы. Бул боюнча мына талашта орто жана чакан ишканалар боюнча мисалы Кыргызстанда канча изилдөө өтөт. Мисалы кошуна Казакстанда орто жана чакан ишканалар боюнча жылда изилдөө өтөт. Булардын өткөнү, азыркысы, анан келечеги кандай деп жылда бир изилдөө жасайт. Тенденциялар каралат, кандай көйгөйлөр болуп атат, булардын чечүү жолдору жакшы бир изилдөө жүргүзүлөт да. А бизде бүгүнкү күндө биз тилекке каршы бизде канча орто жана чакан ишкана бар деп дагы так айта албайбыз да. Мисалы алардын көйгөйү боюнча акыркы жасалган изилдөө 2014-жылы Соода өнөр жээ палатасы тарабынан жасалган изилдөөдө биз ошол 3 жылдык эме менен келе атабыз да. 3 жылдан бери. 3 жылдан бери мындай өлкөдө мындай жасалган бир изилдөө деле, булар негизи эмне каяка баратат, булар канча салым кошот, 40% деген нерсе, бул мен мына ассоциацияда канча иштейм, 40% деген өлчөмдү мен биздин ассоциацияда 7 жыл болду иштегениме, ошондон бери мен бул 40% угуп келатам да. Бул орто жана чакан ишканалардын ички продукцияга болгон салымы 40% деп угуп келатам. Бул жерде албетте бир гана жактуу өкмөт ушуга күнөөлүү дегенден биз алыспыз. Биздин өзүбүздүн ишкерлерибизде толгондокой көйгөй бар да, өзүбүздүн көз каранды болгон. Мисалы ишкерлерибиз тилекке каршы мисалы көмүскөдө. Мисалы катталбай иштешет. Салык төлөө маданияты деле кеңири жайылган эмес. Мында жанагы аз ишканаларда жанагыдай корпоративдик маданият деген нерсе таандык. Булардын баарын мындай ошолорду бирок өзүнө таштап койсоң, ишканалар өзүнө таштап өзү өнүксүн десең, бул өнүгүү болот экен. Бирок абдан оор болот экен да. Абдан оор болот экен. Буга биздин оюбуз боюнча ошо мамлекет кандайдыр бир багыт берип, же мындай бир буларды мындай регулировать көп регулировать этпей, бирок бир мындай фон болуп мындай бир эме кылып туруш керек экен да. Анан жалпы эле мисалы орто жана чакан ишканалардын көпчүлүк бөлүмү бул Бишкекте да. Мисалы аймактарда бул чакан орто ишканалардын саны абдан аз. Абдан аз. Мисалы биздин ошол эле жергиликтүү бийликте ушул орто жана чакан ишканалардын көйгөйлөрү менен алар менен мындай коммуникация кылганда эле мындай
ошол бийликтин ичинде иерархияда баягы структурасында тийиштүү кишилер деле кээде жок да. Көбүнчө эмнегедир ушу ишкердик көйгөйлөрүн алып барып эле социалдык бөлүмгө байлап коюшат да. Социалдык бөлүм ушулар силердин ушул ишкерлериңиз ишке депчи. А бирок биз бүгүн биздин социалдык экономикалык проблемаларыбызды ушул ишкердикти өнүктүрүү менен, ишкерлердин санын көбөйтүү менен белгилүү бир жерге чейин чечсек болот дегенге биз ишенебиз да. Ошол эле салык, ошол эле иш орундары, ошол эле жанагыдай нааразычылыкты азайтуу, жанагыдай эме жумушсуздукту жоюу боюнча. Анан бир карап көрсөң өлкөбүздөгү жакшы нерселердин баарын ишкер алып келет экен да. Өнүгүүнү. Жакшы мейманканаларды ким алып келет? Ишкер алып келет. Соода борборун ким жасап атат? Ишкер жасап атат. Инновацияны, жаңыланууну, өнүгүүнү негизи ишкер камсыз кылат экен. Бул жагынан өкмөттүн жүргүзгөн саясаты бизге мындай кошуналарга салыштырмалуу жагымдуу да. Анткени либералдуу бир шарт бар. Өкмөт кандайдыр бир деңгээлде түшүнүп атат. Бирок шарт түзүш керек, эркин кой бериш керек дегенчи. Мисалы, Түркмөнстандан бир ишкер келген. Анан Түркмөнстандан ишканасын бул жерге көчүрүп келиптир да. Анан биз буга сураганбыз да, эмнеге Кыргызстан? Мисалы, эмнеге Казакстан эмес? Эмнеге Өзбекстан эмес? Ошол айтканда мен келдим дейт, мен түнчүндө келдим дейт Бишкекке. Анан көргөн эмесмин дейт, эртең менен көчөдөн чыксам эле дейт. Биринчи байкаганым дейт, бүт жерлерде баягы доллар алмаштыруу жайлары абдан көп экен дейт. Анан интернет бүт жерде эркин дейт. Анан мен дароо атама чалдым дейт. Түркмөнстанда ата бул жерде бизнес кылса болот, эркин экен. Бул жерде иштесек болчу да экен деп айттым да, анан биз көчүрүп келдик дейт. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Анан өлкөбүздөгү жана демократиянын болушу дагы чын эле ишкердикти өнүктүрүү жолунда абдан мындай басым мындай негизги ролдорун бир ойнойт экен да. Ошон үчүн азыр биздин өсүп өнүгүүгө абдан мындай потенциал абдан жогору. Бирок биз бир мындай көйгөйлөрүбүздү анан эмелерибизди жакшы аңдап алсак эле кетчүдөй да. Акылай айым, азыр могу Руслан мырзанын сөзүн улап кетсек да, сиз болсо азыр экономика министрлигинин өкүлчүлүгү болуп отурасыз да, ишкерлерди жөнгө салуу боюнча бөлүм башчысы болупчу. Негизи Кыргыз Республикасынын азыркы экономика министрлигинде Кыргыз экономикасынын улуттук экономикасынын структурасында жана Кыргыз Республикасынын экономикасынын мындан ары өнүгүшүндө чакан жана орто бизнестин ролу тууралуу жана алар кандай багытта кетиши тууралуу негизи улуттук экономиканын кандай философиясы бар мындан арычы? Рахмат. Мен концепциясы сизге ыңгайлуу тилде айтып берсеңиз, мен расмин тилинде эле кетейин. Мен кичине Руслан мырза менен я кичине не согласна чуть-чуть, потому что вот есть цифры они есть. Да, может, действительно они не менялись. Например, 2012 года, если считать 2012 года и 2016 год, прирост МСБ составил 21%. Это, конечно, но если сопоставлять с нашей страной, это нормальный, здоровый вполне темп роста. И на сегодня, по последним данным, да, вы правильно сказали, что 40% вклад МСП в наш ВВП. По последним данным Настаткома, который постоянно отслеживает это, просто, может быть, данные чуть будет с корректировкой, за последние 6 месяцев реальный рост ВВП составил 1,6%. И я считаю, что в этом сыграла большую, огромную роль МСБ. Да, я согласна, что в Японии, да, я знаю, что я сама училась там, я знаю, что действительно маленькие люди, то в смысле 3-4 человека, фирма, у них своя культура, они делают и часы, у них вот это все развито. У нас, да, конечно, у нас тоже МСБ очень тоже преобладает именно малый и средний бизнес. Министерство экономики как орган, который отвечает за политику предпринимательства, на самом деле очень много шагов в этом направлении делает. Вот, например, вот, вы говорите, фискальная политика. У нас, например, мы вступили в ЕАЭС. 2 года, да, прошло. Это был огромный рынок, но наши предприниматели быстро освоились. Ну, конечно, уже 3-й год. Да, 3-й год, да, ну вот я считаю, первые 2 года, да. У нас экспорт составил 27% уже, а экспорт стран ЕАЭС вырос сейчас составляет 32,7%. Это говорит о очень хорошем темпе роста. Я говорю о реальных цифрах, которые реально дают наш Настатком. У нас фискальная политика, вот если брать страны ЕАЭС, у нас очень, например, НДС 12%, в других странах он выше. Мы с прошлого года отменили налог с продаж. Вот, например, даже, может быть, кто не знает, я сама даже думала, ну, вот, например, если мы безналичный расчет, и даже, например, кстати, в магазинах, если мы платим картой,
И нам НСП с нас не берется, налог с продаж. Очень много. У нас недавно постановление вышло, что она сейчас уже прошел процесс согласования, он сейчас в аппарате правительства, чтобы поддержать сельхозпроизводителей, потому что сейчас экспорт и именно сельхозпроизводство является приоритетной отраслью сейчас, куда мы нацелены. Например, сейчас очень много звучит торгово-логистический центр. Они и кооперативы, они освобождены, получается. Там получается ряд льгот бывает, и в первую очередь они будут освобождены с налога на прибыль. Это, мне кажется, очень революционно, это очень хорошо. На самом деле очень много делаете. Например, раньше у нас было 20 тысяч услуг, государственных услуг, вы это знаете. Сейчас у нас 373 услуги. Например, если госорган с вас требует какие-то деньги, если этого нет в реестре государственных услуг, где четко ясно написано, какая услуга ей предоставляется, платно или бесплатно, вы можете, значит, это очень четко ясно написано. Тем более сейчас заложится на проектозакон, это все будет автоматизировано, поэтому очень много работы. В принципе, да, и по проверкам, так что, может, в процессе разговора, наверное, я и буду говорить точечно, я вам расскажу много. И те же, например, самые лицензии. Сейчас у нас 99 лицензий. Сейчас наш закон рассматривает Джорки Неши. И мы идем еще на сокращение лицензий. И мы вообще планируем, чтобы было все в одном окне. Чтобы человек приходил, сдавал документы через какой-то период времени, чтобы не было контакта, например, простого человека, предпринимателя с госорганами, с нашим бэк-офисом. Он приходит во фронт-офис, он сдает документы, соответственно, как акцион у нас работает, очень хорошо, мне кажется, работает. Бул жерде бир нерсени такташ керек болот да. Биз тилекагаш ушу өнүгүү маселесини барып эле эмеге жүктөп койгонбуз да, экономика министрлигине. Ошол жерде мисалы биздин мисалы эң негизги мисалы белгилөөчү министрликтерден бири билим берүү министрлиги да. Бүгүн биз муну ачык кабыл алышыбыз керек. Билим берүү министрлиги бүгүн университеттерде аткаруучуларды жетиштирет да, чыгарат. Мисалы бирок ошол эле Кыргызстанда ошондой эле шартта иштеген эл аралык университеттер, мисалы булар да билим берүү ыкмасында абдан мындай чоң бир мындай айырмачылык бар да. Аларда демилге көтөрүп ишкер болгонго дагы көбүрөөк ыкташат да. Биздин анткени биз муну жөн эле айтпай элебиз, биз жылына 2000 студент менен иштейбиз. Студенттерге ишкерлер лектор катары жиберебиз, аларды ишканаларда алып көрсөтөбүз. Ошол жердеги алардын университеттердин биз менен иштегендин ыкмаларынын ортосунда айырмачылык көрөбүз да. Бизде ошол мына бул маселе ишкер канчалык көп болсо өнүгүү да ошончолук тезирээк болот дегенди биз мындай улут катары түшүнүшүбүз керек болот. Анан муну бир эле мына экономика министрлигине таштабашыбыз керек болот. Ошол жерде бир айырма бар да. Мисалы жаш ишкерлерди чыгаруу боюнча, айым ишкерлерди программалар боюнча, бул өнүккөн өлкөлөрдүн баарында булар абдан көп программалар бар. Ошол эле мына жаныбыздагы Казакстандын областтарынын сайттарына киреличи. Ар бир областтын сайтында жаш ишкерлерге багытталган программа бар, айым ишкерлерге багытталган программа. Тилекке каршы бул бизде жок бүгүнкү күндө. Мисалы бир жаш ишкер мына университетти бүттү же болбосо тийиштүү окуу жайын бүтүрүп мен барып ишке баштайм десе, бунун колунан кармай турган, жардам бере турган саясий экономикалык институттарыбыз жок. Ошол маселе болуп атат да. Бул жерден баягы эмес, күнөөнү бирөө актара салуу же бул күнөөлүү дегендик эмес. Биз ошону мындай өзүбүз деле мисалы ошол эле ишкерлерде кандай көйгөй бар? Мисалы биздеги бүгүн ишкерлердин 17% ишкерлердин бирикмесине мүчө. Элестетсеңиз, сиз 83% демек өз алдынча эле жүрөт. 83% өз алдынча убакыт кылып атат. Биз ишкерлер дагы бүгүн бириге албай атабыз да. Бул дагы бир чоң проблема. Ассоциацияларга бириге албай атат. Азыр муну бир азыр Акылай айымдын сөзүн улап кетейин. Сиз азыр айттыңыз, ооба биздин кыргыз экономикасы дагы чакан жана орто бизнеске көңүл буруп атат, ал үчүн жеңилдиктерди берип, мисалы мурдагыдай лицензияларды азайтып атат деп атасыз, бир топ жеңилдиктерди берүүгө аракет кылып атат. Бирок сөзүңүздө айыл чарбасы кыргыз экономикасында приоритет болот дегендей сөз кылып кеттиңиз да, биз бажы беримдигине кирдик деп. Мен бирок ошол учурда мен бир контр аргумент айтып коеюн деп атам да. Илимде негизи улуттук экономикасында структурасында айыл чарбанын үлүшү канчалык чоң болсо, ал негизинен мындай
агрардык мамлекет болуп калса, бул мамлекеттер негизи катуу өнүкпөйт экен да. Жакыр мамлекет болуп жүрө берет экен. Бул илгери Камбоджаны алалы, илгери Кытайды алалы, илгери ошол эле Вьетнамды алалы. Бүт мындай агрардык мамлекеттер экен. Түштүк Кореяны алалы илгери 70-жылдарга чейин, Пак Чонгиге чейинки бүт улуттук экономикасын карасак баары эле агрардык экен, бирок жакыр экен. А бүгүн өнүккөн өлкөлөрдө анча-мынча exceptional case, мисалы Германияга окшогон. Бардык жерде эле негизи шаардыктар 90% калкты түзөт экен өлкөнүн ичинде. Айыл чарбада 10% айылдарда 10% эл бар экен да. Биз азыр бажы биримдигине кирип алсак, кирдик эми, бул артка жол жок макул. Мындан ары улуттук экономиканы айыл чарбага ориентация кылып жиберүү, келечекте кайра бул бизди баягындай коркунуч капканга алып кирбейби? Мындай биз айыл чарба мамлекет болуп, бара-бара айылдыктар көбөйүп, өлкө кедей мамлекет болуп калбайбы тетрисинен эле? Бул жагында кандай философия эске алынып атат? Я, например, тоже, я выросла в Советском Союзе, я застала это время, период, и это хорошо для меня, считаю, сейчас. У нас и раньше мы были в сельское хозяйство, у нас было самое хорошее мясо, все, и у нас все это осталось, и в памяти у нас есть мышечная память, как это говорят. Насчет Германии, да, но мне кажется, вот тот же Китай в период становления, он, например, тот же Сингапур в период становления, он очень много обратил внимание своим сельхозникам. У нас нет выхода к морю, у нас тоже, мы живем, у нас, учитывая наше географическое положение наше, поэтому сейчас надо поддержать отрасль, которая у нас была раньше, очень хорошо развита. У нас есть колоссальные территории, которые, может быть, не освоены. Поэтому, мне кажется, приоритет должен быть именно экспортоориентированный. Сельское хозяйство, мне кажется, для нас это, и мы в этом не прогадаем. Может быть, другой мнение? Аймен мырза, бизге азыр урматтуу көрүүчүлөр, бизге азыр студияга азыр болсо Сайкал айым келди, Сайкал Акылбек айым. Бизде болсо Өнүгүү академиясы борборунун негиздөөчүсү. Кош келипсиз. Келип бергениңизге чоң алкыш. Биз азыр ошол кыргыз улуттук экономикасындагы чакан жана орто бизнестин ролун талкуулап атабыз да. Бул кандай өлкөдө кандай философия болуш керек депчи? Булар бунун үлүшү канча болуш керек? Улуттук экономиканын структурасында кандай болуш керек депчи? Азыр могу талкуу абдан кызып калды. Сөздү Аймен мырзага берели, анан сизден комментарий болсо. Аймен мырза, улап кетиңиз. Саламатсызбы? Барлык угуучуларды көрүп жаткан биздин элибиздерге. Бияктан абдан маанилүү маселени көтөрүп коюпсуз. Эпек мырза, анткени бул 1 саат жетишпейт. Кири сөз болсо дагы жакшы болот. Жаңы эле күйүлөнүп келатканбызда сонда токтотуп коюп турбайсызбы? Мен мында угуп отурам, кесиптештерди. Абдан кызыктуу эме болуп атат, талкуу. Биз Орус Кыргыз өнүктүрүү фондун негиздеп атканда, мен ошол жерде иштейм өзүм. Изилдөө жасаганбыз да. Айтып кетчү бир нерсе бар. 26 жыл биздин независимость көз каранды жактында биринчи жолу өнүктүрүштүрүп атат. Биринчи жолу биз ошо өзүбүздүн өнүктүрүү фондун Россия жардамы менен өздөштүрүп атабыз да. Анан ошонун ичинде биз дагы ошо суроолор жаралган. Биз кайсы тармактарды финансы менен каржылашыбыз керек, кимди колдош керек. Аягы беш парадигманы айтып кеттиңиз. Кыргыз кимден баштап, анан кыргыз каяктан чыгыш керек деген суроолор ой берди да биринчиден. Ошо кандай мына образованияны айтып кетип атасыз. Кандай окутуш керек, маалыматты кандай жетиш керек. Биз кайсы жакта турабыз? Азыр баягы международное разделение труда деген бар. Ошол жерден биз ордубуз кайда? Биздин Labor Division'деги биздин нишабыз. Нишабыз кайда? Кыргызстан сырткы жанакы рынокторго караганда, евразийский рынокко караганда позиционирование деген поэма бар. Кыргызча кандай болот ал сөз? Биздин ордубуз. Ордубуз кайда? Нишабыз. Нишабыз кайсы? Ордубуз кайсы?
Кытай рыногуна аякта ордубуз кайсы, эмне бере алабыз, ошондой суроолор жаралган. Ушундай философия. Ошонун ичинде бул эми баягы мындай системный исследование деп коет. Анткени биз баягы кажылаганда дагы биз мультипликативный эффектти максималдатуучу эметтик да, ойлонуп ошо кайсы жака кажыласак өнүктүрүп анан эмнени илегетет өзү менен деп. Ошонун ичинде анан ар кайсы индекстерди да изилдегенбиз. Сиз айтып кеткен маселе эмне үчүн айыл чарба жанагы биз отсталый болуп калбайбызбы, аграрностардан алып коебузбу, ал көп добавленный стоимость бербейт. Аяктан көп акча таба албайбыз. Өнүгүү деп айтыштагы аны бир изилдөө болгондо мындай показатель бар, ВВП на душу населения деген. Бул азыркы убакытта, азыркы учурда Кыргызстанда $1017 бир адамга. GDP per capita. Анан ошол исследование бар, аны биз жасаган эмес, ЮНИДА деген организация жасаган, биз аны колдондук. Сельский хозяйствого канча ВВП ошол на душу населения канчага чейин өскөнгө чейин ошончо вкладывать этсек, ошондо өнүгүү берет да. Бул $2,5 чейин. Ошого чейин өсөт. Андан кийин замедление идет роста. И потом стагнация, то есть не будет населения занято, там добавленной стоимости меньше начнется. Анан биз баягы продовольственный безопасностька өтүп кетебиз. Өзүбүзгө керектүү нерселерди чыгарып, ошол өзүбүз эметкен. Ошон үчүн Кыргызстанда 94% тоолор. Сельский хозяйство деп Сугат жер, кайракты жер көп бизде. Аны айтышта кыйын. Ошон үчүн биз эң биринчи продовольственный безопасность кылабыз. Анан позиционирование биздин ордубуз каяк дегенде, ошондо биз ойлондук, биздин ордубуз органик жак болот. Макул аз болсун, бирок кымбат болсун. Премиум класс болсун. Премиум класс болсун. Жок дегенде өзүбүздүн элибизди таза тамак менен камсызданабыз. Продовольствиеничи. Анан эффект кандай болот? Медикамент сатып албайбыз, акча бияктан кетпейт. Нациябыз, балдарыбыз ден соолугу чыныраак болот. Ошондой ой жүгүртүүлөр да. Ошон үчүн ушул жерде ошо $2,500 болгуча айыл чарбаны колдоп туруш керек. 80%ке чейин чыгарып. Индекс сложности экономики деген бар. Бул деген насколько сложную продукцию мы выпускаем, да? Ошол жерде карап көрсөңүздөр көрүнүп турат. Почему сельское хозяйство? Мына опыт бар, мышечная память деп айтып кетти. Аны элибизде тааныйт. Мал чарба менен айланышканбыз. Азыркы жанагы кызылча сеип жүрөбүз, фасоль сеип жүрөбүз. Тааныган иштер бар. Ошо индекс сложности экономикасынан бул экономика не может развиваться на скачкообразно. Он должен от одного к другому потихоньку идти, чтобы элдер дагы навык алыш керек да. Бирдемкени үйрөнүп, инновацияны үйрөнүп, ошонун акырын кетебиз. 26 жыл бул аз. Бирок мен билгенде 26 жылдын ичинде кыргыздар бүгүн соода, пайгамбар айтат экен, 10 ырыскынын 9-у соодада депчи. Биз сооданы абдан үйрөнүп кыргыздар. Мындай бир топ эле азыр кийим тигүү, текстиль абдан бутуна туруп, туризм болуп, мындай сырт менен жакшы соода кылып, жакшы эле келди келеди. Эми кайрадан жаңы нерсени, айыл чарбаны үйрөнүп, $2,500 чейин адам баягы 1 жылдык киреше жеткиче деп кайра переориентация кылышыбыз керек болду. Переориентация эмес, ал иштеп аткан кишилер мына мисалы өнөр жай легкий промышленность. Азыркы майка тигип атсак, эртең футболкага өтүшүбүз керек. Футболка тигип атсак, костюмга өтүшүбүз керек. Буну эбагыла тигип коюшту го, үйрөнүп албадыбы? Тигип коюшту, бирок анын сапаты башка. Анан мисалы Германиядан Сибирьге алып келген костюмдун баасы кандай болот? Же есть плечо, логистическое плечо. Если это 4 күндөн эме болсо, бул имеет смысл этим заниматься, да? Анткени логистика дешевле будет. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Биз эң биринчи эмне жөнүндө ойлонушубуз керек? Кыргызстандын орду кайда? Легкий промышленность жакта орду кайда? Сельское хозяйство орду кайда? Машиностроение керек. Малое машиностроение бизге керек. Орду кайда? Инфраструктурный вопростордо ордубуз кайда? Ошол суроолорго жооп берсек, анан жанагы ишкерлердин саны да көбөйөт. Эмне үчүн? Анткени алар билип калат. Биздин ордубуз ушу болсо, анда ушу менен айланышыш керек экен.
фондко киришибиз керек экен, мынча акча каржылап берилет. Момундай программалар бар экен. Мына Кыргызстан эмнени чыгарыш керек? Илгери баягы эме деген бар болчу, Абу Касиет деген, билесиздер. Бул шерсттен жүндөн эме чыгарат да. Нитки. Биз эң маанилүү нерсе бар да бизде. Ошону биз өнүктүрүш керек. Анткени сырьёбуз бар. Сырьё, нитки. Сырьёдон баштап жанагы селекция кылып койлорубузду мурда мериносторду алып келдик элек оны. Аны союп жеп алганбыз Австралиядан. Өзгөрүш деген жерде, Оргочор деген жерде өстүрүшчү. Ошону өнүктүрүш керек. Эмне үчүн? Сырьёдон баштап конечный производство мына конечный бүт добавленный стоимость биякта калат да. Ошол жактарды карап, изилдеп, өздөштүрүп, адамдарды эң негизгиси ким жасайт? Андагы тажрыйба болуш керек. Ошонун баарын тапкандан кийин айтабыз, мына ушуну менен биз алектешибиз керек экен, полный цикл биякта. Муну алып коелук, ушуну өнүктүрөбүз. Мына азыр подход ушундай да, мына фонддун ичинде. Муну изилдедик, мынча несколько ступеней добавленной стоимости есть. 3төн жогору болсо анда алып биз аны өнүктүрөбүз. Ошону адам табабыз, ким аны менен иштешет, койду ким өстүрөт дегендей, селекцияны ким кылат, анан пряжаны ким жасайт, пряжадан кийин кийимди ким тигет, аны ким сагат, ошонун баарын добавлен болушкандан бул менен алектешебиз. Бул мамлекеттин ошо жөнүндө азыр ойлонуп аткан философиясы жөнүндө айтып атасыз. Мен азыр фонддун жөнүндө, мен фонддун философиясы да бар да. Биз международный организация болгондо биз иштеп атканда өзүбүз деле болобуз да. Анан ал сунуштарды мына Министерство экономика менен деле бизден член совета министр экономики. Биз өзүбүз ичинде изилдеп чыгып атабызбы? Анан табылганда келип айтабыз. Мына балдар презентация мындай болду, презентация кылабыз. Момундай кылсак, момундай көз караштар бар, момундай кылсак кандай дейсиңер? Биз могуну каржыласак, Министерство экономика жагынан эмне кылыш керек? Закондорду чыгарыш керек, колдош керек, анан өзүнүн эмеле иш-чаралар жасаш керек да, Министерство экономиканын колунан келе турган. Биз өзүбүздүн колунан келген. Анан ошондон кийин анан ишкерлерге айтышыбыз керек. Аларда маалымат жок. Мына окуп албайбыз деп атпайбызбы? Кени азыркы проблема эмне болуп атат? Бизге келген ишкерлер. Проект жок. Мен келет, байке айтып бербейсизби, эмне менен алектенсем депчи. Эмнеден акча тапсам болот деп. Ошондо биз ошо изилдөөлөр айтып, мына момундай производстволор өсүп баратат, ошол жакты карап туруп, мына бияктан пряжа чыгарсак, эртең сен мисалы жанагы хоккей ойногонго носки чыгар. Анткени пряжа соответствует. Сен болсо жанагы биякта туристический хайкинг деген да көп келет. Ошого там специальный одежду выпускай. Зачем нам? North Face бол же болсо Monbel менен конкурент болду. Мисалы ошонтип айтпай койсок болот да, ошонтип эле эметип анан өздөрү өздөшүп кетет дальше. Анан өздөрү изилдеп кетет. Биз жана базасын создавать этип коюшубуз керек да. Мындай баарын эле мына биз экспортко кетебиз сельский хозяйство болбойт ал. Экспорт менен биз акча таба албайбыз сельский хозяйство. Ал жетишпейт бизге. Биз гана бир эле Новосибирскке шаарына бар 1 миллион алма керек. Бир эле сетке. Ал кайдан? Азыр бул жылкы урожай 130 миң тонна чыкты. Мына. Ошонун ичине 20 миң экспортко кете турган, жарай турган немелер. Мына биз ишкерлер менен маектешип атканбыз. Канчаны алып кетесиңер десем, 20 миң эле тонна дейт. Калганы 110 миңи сокко кетет. Бияка. Ошон үчүн ал жакта дагы алма эметебизби? Анда бир продукт кылып баарыбыз баягы ошондо өнүктүрүшүбүз керек да. Бирок территориябыз аз, чакан. Ошон үчүн кандай болуш керек? Кымбат болуш керек. Органик жакта болуш керек. Ошон эң негизги баягы суроо биз баарыбыз ойлоно турган нерсе өзүбүздүн ордубузду табыш. Ошондо азыр мисалы Кыргыз Орус фонду ошондо Оргочорго же Челпекке, ошол жерде Жети Күзгө барып, анда мындай тренинг кылып атасыңарбы, элдер менен сүйлөшүп, кайра жүндү иштетпейлиби кайрадан же. Эми азыркы убакта мындай иш жүрүп атат. Биз мындай тармактарды таптык. Кишилерди буюрса таап атабыз. Ошону тактап эметкенден кийин бүт цепочканы эметип анан барабыз да. Мисалы алма менен ошонткенбиз. Мына таластыкта предпринимательдер келген алма менен эметкен да. Миргазы келген, анан дагы Болотбай алма менен алышкан. Ошолор айтып берди, фасольдон көрө таласта мисалы алма Югославиядан келип атат дейби? Алмалар азыр Китайдан, Сербиядан келет дейт. Фасоль чыгаргандан көрө алма
выгодный болуп атат да. Ана SEO оборот деген неме бар, аны да алмаштырыш керек. Постоянно фасол сөйлөп берсең да алдын баары кыйрабайбы. Ошон үчүн добавленная стоимость выше, значит алма менен алектешет. Ага эмне керек? Элге анда биз ошондой продукт жасап бердик. Мына 7 жылга чыгарат, 7 жылга алма калгыла дедик. 2 жыл каникул берелик. 4% менен алып ошо алманы азыр эккенге болот да. Сом менен бергенде 10% менен берип атабыз. Назбанктан акча алдык сомду. 10% менен берип, элге мына ушундай продукт бар, эметсеңер бир сортто, бир калыпта, бир товарный продукцияны ал четке алып чыкканга шарт болсун деп баарына эмесин. 10 сотук болобу, 1 сотук болобу эгип алсын да. Айтканыңызга макулмун. Бул жагынанчы негизи биз баягы айыл чарбаны сыртка экспорт кылыш үчүн бардык жерде ал жер биринчиден бирдей стандарттагы алманы талап кылат. Анан сапатты, анан абдан миллиондогон тонналап көлөмдү талап кылат. Мисалы Жапанда айталы Ион деген супермаркет бар, Жапан боюнча 3000, 4000. Айталы минимум бир Ион бир күндүк 100 килограмм алма талап кылса, аны көбөйтүңүз эми 3000ге. Анан аны 30 күнгө көбөйтүңүз, анан 365 күнгө. Бир жыл бою бирдей сапаттагы, бирдей көлөмдөгү, бирдей кызыл болгон алма биз Кыргыз Республикасы андайга мүмкүн эмес. Ошон үчүн баягы айыл алма эккендерге дагы ар бир айылдарга барып, колдон келсе окшош сортты эккиле, кийин кооперация болуп сатып кеткениңерге оңой болот деп оюмча буну экономика министрлиги оюмча бул жактан да сиздер да иш кылып атсаңыздар керек. Сайкал айым сизге сөз берсем, комментарийиңиз болсо же кошумча эместериңиз болсо айтып кетсеңиз. Абдан жакшы бир теманы козгоп турсуңуздар. Мен эми Руслан мырзанын айткан комментарийсин кошумчалап кетсем, биздин Кыргызстаныбыздан баягы газ жок, нефть чыкпайт. Анан кийин эң негизги эле бир биздин кое турган көңүл бура турган тармагыбыз билим берүү деп эсептеп келем. Анткени өзүм дагы ушул тармакта 2 жылдан бери активдүү иштеп келе жатам. Негизи туура балдарды кичинесинен жана үй бүлөлөрдү өзүнүн кичине мамлекетинин экономикасын башкара билгенди үйрөтүп, ар бир үй бүлөнүн ичинен баягы финансовая грамотность деп коесо ошону билдирип үйрөтө келгенде ойлойм абдан туура иш кылабыз да. Азыркы көптөгөн долбоорлорду баягы долбоорлордун масштабы кичинекей, бирок башталып жатат. Ал деген баягы кичинекей ишмер деген долбоорубуз бар. Ал жакта балдар өзүнүн колу менен жасаган, өзүнүн баягы үйүндөн алып келген бир продукцияларын реализация кылып сатып, кичинекей ишмерлердин ярмаркалары өтүп жатат. Ал инициатору Тилек Токтогазиев, жакшы билсеңиздер керек, Жашыл Чарба уюмунун негиздөөчүсү. Бадыраң эгип жүрүп эле ал жигит, парник деп атабы? Ал долбоорду суу менен парник. Ал жигит анда бүгүн миллиардер го, абдан эле катуу пиарлап телевизордон көп чыгып атат. Андай маалыматты билбейт экенмин, бирок ошо жакшы ошондойлор көбөйсүн. Ошо кичинекей балдарды ишмердүүлүккө үгүттөп, үйрөтүп келе жаткан долбоорун биз дагы колдоп берип, партнер болуп чыгып атабыз. Андан тышкары дагы бир мен өзүмөн сунуштай кетчи бир Кыргызстан үчүн франшиза деген түшүнүктү киргизсек, абдан жакшы болот эле деп ойлойм да. Анткени баягы Кыргызстанда негизделген, Кыргызстандан чыккан продукциялар бар. Баягы кийим тигүү тармагындагы же башка тамак, ылдам тамак берүү, любой тармактагы бир бизнести алып туруп, аны жакшылап упаковкалап, бизнес моделин жазып, финансовый моделин тактап жазып, маркетинговый планын жазып туруп, бир жакшы брендти упаковкалап туруп, ошол брендтин өзүн эле чексиз санда дүйнө жүзү боюнча таркатса болот да. Бул негизи франшиза бизнести жана ошол бизнес нишаны ылдам базып ала турган жана ылдам бизнести масштабирование кылганды мүмкүн бере турган бул эң оңой жолу да, эң жакшы жолу, эффективдүү жолу. Анткени баягы биздин өзүбүздүн натыйжабыз, тажрыйбабызды бөлүшө кетсек, 2015-жылы бир центр ачканбыз, менталдык арифметика боюнча балдарды окутуу деп бир эле центр ачканбыз. Андан кийин 2-3 айга жетпей 4 центр болду Бишкек шаарында.
Анан кийин франшиза ошол франшизага кандай келдик, анткени элдер сурап келе баштады. Оштон, Нарындан, Жалал Абад, Көл, Караколдун баарынан тең ушундай центрлар жок экен да, бизнес ниша бош экен ал жакта. Анан ушундай франшиза кылып, бардык баягы руководство жазып, бардыгын упаковкалап туруп, баягы даяр эле бизнести ошол жакка копиялап коюп бермей да. Туура. Ошондой кылып азыркы учурда 50дөн ашты баягы ушундай центрларыбыздын саны. Анын ичинде дагы баягы Казакстанда бар, Таджикистан, Өзбекстанда центрларыбыз бар. Анын бардыгы тең баягы роялти дегени бар. Роялтисин Кыргызстанга келип төлөшөт да. Элита класс, Жок, роялти деген ай сайын бизге төлөп турган ошол долясы да бизнестин. Аларды Кыргызстанга келип түшүп аткандыгын айтам да, бул Кыргызстандын экономикасына кошула турган бир жакшы салым. Кыргызстанда негизи эле 90% франшизалар чет өлкөдөн бизге келет. Ал жанагы KFC, Тетрисинен. Села, United Colors of Benetton деген жанагы чоң Kentucky Fried Chicken келди, ошолор келди, алардын баары чет өлкөдөн алып келип бизге иштетишет дагы, чет өлкөгө баягы проценттерин, роялтисин төлөп беришет да. Биздин өзүбүздүн кыргыздар негиздеген компанияларды ошол сыяктуу эле биз жакшылап туруп чет өлкөгө сатсак болот да. Анда башында бир ай үйрөтүп берет, иштегенде болду, калганда деген өзлөрү иштеп кетишет да, системасын коюп берсе эле. Ал дагы бир жакшы бир жол да, бардык тармакты үйрөткөн. Сөзүңүздү улап кетсем, азыр аябай жакшы нерсе айтып кеттиңиз. Себеби мен өзүм дагы башыман өттү бул нерсе. Жапанда жүрүп мен да көрдүм. Кээ бир ресторандар ошо франчайз системасы менен бири ачат, абдан жакшы ордуна коет, анан ал кеңейип 1700 ресторан окшош болуп кетет. Аны бүгүн мисалы Флоридадан бирөө келип, Кытайдан бүгүн Шанхайдан келип, ошонун франчайзын сатып алып, мисалы $300,000 өзүнө эле алса, андан ары заводун курат. Ошол сыяктуу мен ойлойм, бүгүн биздин деле ишкерлер азыр эми реклама болуп калбасын, бизде бир нерсенин самсасы деген өтө белгилүү, азыр самсалар көбөйдү, өтө даамдуу. Оюмча булар азыр чыгыш Европага чыгып, ошол эле нерсени жасап, келечекте ошону деле экспорт кылып, ошо франчайз менен кетсе болобу эле деп ойлойм да, сөзүңүздү улап. Бул негизи туура. Бизде Кыргызстанда азыр франшизаны упаковкалап баягы жасап бере турган эксперттер дагы бар. Аны каржылап бере турган банктар дагы бар, ошол кичи чакан бизнестерди колдоп бере турган. Керек болсо палооканаларды деле, мисалы азыр Бишкектин бизде Нават деген сонун Европага чыкса болобу деп ойлойм да. Нават деле өзүнүн франшизасын чыкса деле болот, Америкага чыкса болот. Анан Руслан мырза, азыр Сайкалайым жакшы нерсени айтып кетти да. Негизи бир проектти айтты, мына конкреттүү кичинекей ишкер деген проект деп айтып атат да. Бул себеби бизди өзүңүз да бай айтып кеттиңиз, канчалык биздин улут катары улуттун ичинде, улуттук экономиканын структурасында канчалык менчик секторда чакан жана орто ишкерлик көбөйсө, бул улуттук экономиканын бажеттин туруктуу киреше булагы болот, ошонун туруктуу структурасы болот деп айтып атасыз да. Ушул болуш үчүн негизинен буну дайыма эле биз экономика министрлигине эле мындай жүктөп койбой, ушулар иште кылат деп. Тетрисинен могу сиздер айтып аткан азыркы ассоциациялар азыр республика боюнча 17% түзүп атат деп атасыз. Ошондо демек 83%-ын ичинде дагы мындай ишкерлик чөйрөнүн ичинде бир сабатсыздык деп айтпассыздарбы, бирок жетиштүү билимдин жоктугу болуп атабы деп да ойлойм да. Ошол максатта сиздер Бишкек инвестициялык форумун 3 жыл мурун түздүңүздөр эле. Азыр ушул жаатта кандай иш кылып атасыздар? Биз негизи айткыбыз келген Сайкалайымдын өрнөгү абдан жаркын бир өрнөк болду да. Айткыбыз келген нерсе, биздин өлкөбүздө потенциал абдан күч, чоң. Биздин расмий өкмөтүбүз ушу бизден бир кадам алдыда болуп, ушул потенциалды колдонуп, ошого багыт берип, тоскоолдуктарды жойсо деген эле маселе болуп атат да. Мисалы Сайкалайымга элестетсеңиз, бир ишкер элестетсеңиз, Өзбекстан, Казакстан, Таджикстан ушундай бул экспорт кылганда кызматтын экспорт кылган. Мисалы мен өткөндө бизде окуя болду мүчөлөрүбүздүн арасында, биздин текстильщиктер Парижге бул USAID-тин колдоосу менен барып, Зарадан 20 миллион футболка заказ алышты. Бирок аткарылган жок, кабыл ала алган жок, аны аткара албайт экен, жасай албайт экен да.
20 миллион футболка? 20 миллион футболка заказ алышты, бирок муну мындай ишке ашырылган жок, анткени муну бул белгилүү эле да, биз кабыл алган жок. Ал көлөмдү бере албайбыз да? Демек, бул бизде бул потенциал бар да, анан биз ушуга окшогон мындай ийгиликтүү өрнөктөрдү мындай эме кылсак, биздин 26 жыл ичинде, эгемендүүлүк ичинде биздин артыкчылыгыбыз болуп калды. Артыкчылыктуу тармактарыбыз болуп калды да. Биз кызмат секторунда, жеңил өнөр жайында атаандаш алат экенбиз. Иштей алат экенбиз. Колубуздан келет экен бул. Ушуларды түртсөк, ушуларды тоскоолдуктар жойсок. Өткөндө аябай мындай комедиялык бир ситуация болду. Араб өлкөлөрүнөн бир партнерлор суранып, кой сатып алабыз деди. Анан бирок деди, мындай кой алабыз. Анан бирок деди бир мындай проба кылып бир 30 козу алышыбыз керек деди. Анан эмелерин айтты. Бирок элестетсиз, биз таба албай койдук. Эми мен түшүнөм, биз Рандам алса болбойт экен, мынтип эле козуларды алса. Шайкеш документтери, баардык нерсеси алардын стандартына шайкеш келген эме таппай койдук. Документациядан өткөн. Мен түшүнөм, мындай камераларды биз жасай албайбыз, машина жасай албайбыз, бирок биз козу сатышыбыз керек болчу. Биздин иши азырынча. Негизги биз муну жасашыбыз керек болчу да. Козу эмес, козу гриль сатыш керек. Мисалы ушуларды биз мисалы ошол эле козу грилди мисалы биз ошону мындай бизге мындай бир аз ишеним жетпей атат да. Биздин ишкерибизгечи биз муну жасай алабыз, силер жасай аласыңар. Колуңардан келет. Мен силерге жардам берем. Кайерде кыйынчылык бар деген. Ошондой мааниде ишеним, өзүнө өзү ишене албай атат, Өзүнө да өзү ишене албайт. Анткени мисалы ошол эле экспорт маселеси бул эң эле биринчиден бул психологиялык барьер да чоң. Сен иштеп атып эле анан тышкы эмеге барып элдер менен мисалы ошол эле Казакстан, ошол эле Россия, ошол эле башка Кытай, Индияга барып сен элдер менен атаандашып товар сатасың. Бул ишкер үчүн чоң бир барьер психология. Ошолорду ашып биз азыр мисалы биз дагы бифти мына 3-чү жолу уюштуруп атабыз. Биз бир нерсе көрдүк. Бизде инвестиция сырттан ишене берсек, инвестиция келет экен, бирок биздин майда орто жана чыккан ишканаларыбыз кээде атаандаш албай калат экен, кээде алар үчүн масштабы кичинекей болуп калат экен. Бирок ошол эле убакта Кыргызстанда акча сурагандар көп, акчасы болуп каяка саларын билбегендер да көп экен. Анан биз эмне кылдык? Биз бул экөөнү жолуктура алдык. Биф ошентип пайда болду. Идеясы барлар менен акчасы барларды. Акчаңды ойгот деген слоган менен чыктык. Акчаңды ойгот деп эми канчалык. Анан эң кыйын маселе проект табууда дагы эң чоң маселе пайда болду. Анткени ишкерлердин баары даярга көнүп калыптыр. Тилекке каршы бирөө жасап берсе, анан мен реальный проектим бар деп анан ошол эсептөө эмеге келгенде аябай эле чабала экенбиз. Абдан аз ишкерлер проекттерин алып жазып, анан проекттерине ачык, айкын маалымат берге турган аз ишкерибиз. Бизнес план жөнүндө. Бизнес план ушуга биз маданият катары көмөктүбүз да. Экинчи жагы акчам бар дей турган ишкерлер да аз экен. Мен акчам бар, мына алып кел проектимден көрөйүн деген ишкерлер да айтпайт экен негизи акчасы. Анан мына биринчисин уюштурдук, экинчисинде абдан жакшы 3,5 миллионго чейин инвестиция болду. Муну экономика министрлиги менен чогуу уюштуруп атабыз. Абдан мындай жакшы өрнөктөр болду да. Азыркы шаарда да жүргөн өрнөктөр бар. Анан биз эмне деген эмеге өттүк? Биз азыр ишкердикти давай ишкер бол дегендин ордуна райондорго түшүп, ошол жерде жакшы иштеп аткан ийгиликтүү ишкерлерди барып, аларга кел мен сага сен ишкер баштаптырсың. Биринчи тепкичи басамакты өтүп турсуң, баскычты өтүп турсуң. Кел сага жардам берели деп атабыз да. Анан бул биф деген нерсе эми Кыргызстан шартында көп болуш керек. Бул бир гана иш чара менен токтоп калбаш керек. Акция менен, Ошто да өтүш керек, Көлдө да болуш керек. Анткени Көлдө да акчасы болгондор бар. Идея издегендер, идеясы болгондор бар да, ошолорду табыштырыш керек да. Негизги биздин бифтен эң канааттанганыбыз жыйынтык, мына экономика министрлигинин уюштуруп атабыз. Ишкерлер ошол иш чарага катышкандан кийин биздин оюбузча мындай аң сезим өзгөрүп атат да. Ишкерликте негизги маселе акча эмес. Ошол акча маанилүү, бирок негизги маселе бул компетенция маселеси. Бифке катышкандан кийин китеп окуган баштагандар, бизнес курска бара баштагандар, англисче үйрөнө баштагандар, кой башкача иштеш керек деп ойлонгондор. Анткени ошол жерде ишкерлер менен жолугуп атат, ошол жерде көргөзмөгө катышып атат, ошол жерде ишкерлер чыгып идеяларын сүйлөп атат, талкуу болуп атат. Бул кыргыз ишкеринин эмесин аң сезимин алмаштыра турганга салым кошо турган бир нерсе экен да. Ошон үчүн мындай иш чараларды биз көп өткөрүшүбүз керек болду. Анан ишкерлерге баягы барып эле акчага такап койбой, баягы ошол башкаруу, менеджмент эмелери өзгөрсө, акчаны да тартып келип, Сайкалам айтып атпайбы, паковать этип, жагымдуу кылып идеясын сунган үйрөнсөк, бул биздин жардамыбызсыз эле өзү деле чыгып издегенге кудурети жетет экен да.
Бул бифсиз деле толгондо го инвестор таап ишин ишке ашырып аткандар бар да. Ошол санды көбөйтүш керек болуп атат да. Эң негизги маселе. Анан эгер биз дагы бир нерсе көрдүк, эгер проекттерди биз күтүп жата берсек, проект өзү келбейт экен. Барып ошол айылдарга чейин түшүп проект жазган үйрөтүш керек экен да. Бул биз көргөн эмеспиз да мындайды. Биз ишкерибиз тилекке каршы мурун кандай болгон? Менин алмам бар, картошкам бар, азыр келсин, сатып алсын Казакстандан же Орусиядан. Азыр болсо биз рыноктук механизм менен, рыноктук шарт менен муну товарны сатканды үйрөтүшүбүз керек экен. Өзү атаандашы. Ооба. Руслан мырза азыр акылайын. Руслан мырза азыр айтып кетти. Негизи идеалдууда же болбосо ишкерлердин күтүүсүндө негизи экономика министрлиги жок эле дегенде бир кадам алдыраак болуп, негизинен болжолдуу багыттарды айтып, могул жак коркунучтуу, могул жак бүгүн жылуураак болуп атат деп мындай ишкерлерге мындай жардам берип туруусун негизи күтүп атканын айтып атат да. Ушул сөз менен макулсузбу? Сиздер артта калбай эле алдыраак болуп жүрөсүздөр. Мисалы, эмне үчүн айтып атам? Дагы бир нерсе эсиме келди да. Бизде бирде бурчак Таласта мисалы 100 канча сом болуп абдан сүйүнүшөт. Анан баардыгы бурчакка чуркап келишет дагы, анан кийинки жылы 40 сом болуп калат. Анан бирде картошка канча 2 жыл мурунбу бирде канча сомго чыкты, мондай 40 сом, 60 сомго чыкты. Элдин баары ошол жылы картошка эгип таштайт. Эндиги жылда кымбат болуп жыргайын. Анан кийин кайра анысын 5 сомго же 3 сомго түшүп кетет, 2 сомго түшүп кетет. Ушул багытта дагы силер негизи дыйкандарга информация жеткирип, келечекке мындай болжомол кылып, forecasting деп коет, не деп коет, прогноз дейт орусча. Прогноз кылып, дүйнөлүк маркетти интернеттен карап, дүйнөлүк маркетте пияздын баасы былтыр мындай экен, бул учурга келгенде түшөт экен дегендей, жалпы ушундай 10 жылдык спан менен могул жылда могул жерлерге түшөт, могул учурларда кайра өсөт деген нерсени дагы үйрөтүп, ушундай ишкерлер менен же дыйкандар менен да жолугушуп турасыңарбы? Ушундай иш планыңар барбы? Я хотела сказать, что мы всегда активно работаем с бизнесом. Может быть, мы ни в коем случае не сзади них. Мы впереди, наверное, я надеюсь, на один шаг. У нас очень такое быстрое бизнес-общество, такое активное. Но это, мне кажется, это просто системный подход. Дыйкандар менен Минэконом көп деле иштебейт, читин айткандай. Ну, конечно, да, я согласна, но с другой стороны, прогнозы есть, но, конечно, это может быть система чуть-чуть. А так, с предпринимателями, вот даже любой законопроект у нас... Я кагаздар деле тура беребиз дейм, да? Жок, эмнеге. И я к тому, вот, наверное, уже заканчиваем, да, я просто хотела сказать, что вот Руслан правильно сказал, надо объединяться. Один голос может быть не слышен, два будут услышаны. Поэтому вот в ассоциацию надо вступать, всего 17%. У нас сейчас рабочая группа есть. Мы сейчас, вот в Японии же, вы же знаете, например, Министерство экономики не разговаривает с одним предпринимателем. В Японии ассоциация, глава ассоциации приходит и разговаривает. Да, у них даже Марукей кредит. Кредит только берется тогда, когда ТПП у них одобряет, да, вот систему тоже. Мы тоже, когда хотим, вот это обсуждаем. Очень много, на самом деле, работ. У нас есть сайт Минэконом. Я сейчас говорю за Министерство экономики. Поэтому, в смысле, что мы там работаем за предпринимательство. Поэтому в любой момент обращайтесь, мы всегда готовы, мы с бизнесом всегда вместе. Так что у нас они просто очень активные, и просто их все молодцы они вообще. Демек, дыйкандар не кылышты билбей атам деп силерге кайрылсынбы? Ну, у нас правительство — это коллегиальный орган. У нас есть министерство, ведомство, которое определенно работает. Например, Министерство сельского хозяйства отвечает за политику в сельском хозяйстве. Минэконом — это инвестиции, предпринимательство вот такого плана. Поэтому с самого начала спросили про бюджет, я сказала, нет, я не буду говорить, потому что это не мой мандат. Мен дагы көп нерсени сурайын дедим эле, чынында улуттук бюджеттин бүгүнкү суммасы, анын структурасын айтайын дедим эле. Макул, анда кийинки темалар болсун, сунушуңузду кайрып. Талкуунун негизинде бир сунуш кылып коеюн дедим эле. Жакшы айтылып кетти. Эң очундуу маселе бул маалыматтын жетишпейт да, жерге билбейбиз, жетпейт. Ошо менде сунуш бар. Азыр ар кайсы аймактарда бизди көрүп атат деп айттыңыз. Сизге мындай сунуш, мына Министерство экономики бар, бизде эле турабы, бизден кандай маалымат болсо, ассоциациянын өкүлдөрү турат, биякта бизнестин өкүлдөрү.
бир передача кылгыла Эхе. тематический. Сельское хозяйство. Какие тренды дүйнө жүзүндө, дүйнө жүзү кайда баратат деген. Адам бизге айтат. Кандай технология бар дүйнө жүзүндө. Аны кандай бияка алып келип иштешсе болот. Как повысить урожайность, органическая продукция деген эмне. Бүгүн introduction болуп атат да ошого. Анан биякта материалдар бар, көп изилдөөлөр бар, опыт бар, бизде финансы бар. Ошону кошуп койсоңор мына эл да билип калат. Финансыны бияка койгула, трендтер момундай болуп атат, эмки жылы момундай деп айтып атышат, 10 жылдан бери мындай болуп атыптыр. Анткени биз андай эми бизнес теме бар да, Министерство экономики бул эми баягы бизнес ран да. Это күнүмдүк жумуш, миллиондогон проблемалар келет. Бул законду жасагыла, бул катка эмет келет, тең тиги болуп калыптыр, бул бүгүн казактардын границасы жабылып калыптыр, булар качан жетишет ага? Жетишпейт. Булардын өзүнүн жумуштары бар, ошондуктан роль средств массовой информации, роль их какая должна быть в освещении этих вещей. Эл агартуу деген сөз жакшыбыз бар да. Ушу бизнес жагынан элди агартыш керек. Биякта келип мына соглашениябыз бар, мына түздөн түз. Кыргызстандын эмнеси жакшы? 2 жолу саламдашып койсок барыбыз менен таанышпыз. Келесиз, маалымат аласыз, мына анан маалыматтар ушундай экен, изилдөөлөр мындай болуптур, мондай организация ушундай изилдөөлөр кылыптыр, ушуну көңүл жүрүп койсоңор деген мүмкүн кокус бирөө көрүп калат, тиги айылдарда да. Мондай болуп аткан турбайбы? Анан мындай кылып аткан турбайбы? Мына мындай Японияга деле барыбыз, Японияда көп болуп турсуңар, аякта дагы ошонун опытын айтып бергиңиздер. Башка жакта болгондо аяктын опытын айтып берсин. Ошондо анан элдибизди агартып алабыз. Акылайым Жапанда окуп келди. Телевизорда биякта карасак деле келелден кечке турецкий сериалдар болуп атат. Анын алдына анда хотя бы 1 саат ошо эл агартуу кылып койсоңор, айыл чарба жагынан кандай эмне жаңылык болуп атат деген ошо каяка барышыбыз керек экен. А то баягы үч эмчек деген жакка барып калдык аягында, баягы 3 аксакал отуруптур, Трамп туура эмес кылып коюптур, деп ошону тиги боксерду талкуулайт, ошо Трамп кайда, биз кайда, 3 эмчек кайда болуп калат. Ошондой сунуш болчу да эми аягында. Мындай прагматик болуп, жерге түшүп, өзүбүздүн эле баягы айыл жүрүшүн жасап алат кылчу. Эмесе, урматтуу коноктор, бүгүн атайын ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп, ушу атайын келип бергениңиздерге мен абдан ыраазымын. Чынында биз бул оюмча биздин талкуу бул мындай кириш сөз катары эле болду да. Негизи биз эмне деген эле сөз менен бүттүк. Чынында мындай конкреттүү тематиканы оюмча эмдигиде коюп, дагы сиздерди чакырам, абдан сөзсүз анан сиздер келип бересиздер деп үмүт кылам. Бүгүн негизинен ошо улуттук экономиканын дагы чакан жана орто ишкерликтин же болбосо ошол бизнестин ролу, анын орду, анан негизги калкка кандай агартуу иштери жүрүш керек деген сыяктуу мындай маселелерди талкуулап, бир топ бүдөмүк болуп турган нерселерди ачып алдык деп ойлойм да. Эмесе келип бергениңиздерге чоң алкыш. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы соңуна келип чыкты. Мен сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө деп кош айтсам, эмесе кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.